Allah subhanahu wa ta'ala insanға бұл дүниеде bir qancha amanatlardı beret. Ошол аманатты өз ээсине кайтарып берүүсү үчүн. Ден соолук бул аманат. Жаштык бул аманат. Өмүр бул аманат. Үй бүлө бала чака бул дагы аманат. Ошол аманаттардын бириси мына бала бул аманат болуп саналат. Аллах тараптан инсанга берилген. Бала тарбиялоо боюнча эң алгач инсан Аллах Таладан таква, солих перзент тилеш керек. Жөн эле баланы сурай бербеш керек. Анткени ал бала бале болуп калышы мүмкүн да. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Аллах Таала Куранда айтат, чындыгында силердин мал дүйнөңөр, балдарыңар бул сыноо дейт. Ошондуктан алгач биз дуабызда Аллах Тааладан солих, таква, динчил перзент тилешибиз керек. Аллах Таалам буга бизге Кур'ан-ы Керимде көрсөтмөлөр дагы берген. Робби хабли минас солихин. Алла, Роббим, мага солих перзент бергениң. Ошондон эле Фуркан сүрөсүнүн 74-аятында келтирилет. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата аюн. О Роббибиз, биздин жубайларыбыздан, перзенттерибизден көздөрүбүзгө кубаныч тартуула. Ва жаална лил муттакина имама, жана таквалар үчүн башчы кылгының. Ар бир ата үй бүлөсүнө башчы. Мунун мааниси мен үй бүлөмдө таква кылып бер деген маани. Уламалар айтат, ушул дуаны кайсыл адам парыз намаздардан кийин 3 жолу калтырбай окуй турган болсо, Аллах субханаху ва таала анын үй бүлөсүн, аял бала чакасын таква, солих кылып берет дейт. Эгер жок болсо ошондой насип кылат дейт. Демек алгач таква, солих перзент сурашыбыз керек. Экинчиси балдардын тарбиясына көңүл бурушубуз керек. Уламалар китептеринде балдарга тарбия берүүнүн ыкмаларын жана этаптарын баяндашкан. Ошолордун бирисинде келет: сиздин балаңыз алгачкы 7 жыл төрөлгөндөн кийин алгачкы 7 жыл сиздин гүлүңүз болот дейт. Андан кийинки 7 жыл сиздин кызматчыңыз болот. Андан кийинки 7 жыл сиздин вазириңиз болот. Андан соң же досуңуз болот, же душманыңыз болот дейт. Мунун мааниси баштапкы 7 жыл сиздин жыпар жыттуу гүлүңүз. Ал учурларда, вакыттарда сиз мээрим төгүп, ырайым кылып, эркелетип, ушундай бир мамилелер кылышыңыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir жолу өзүнүн неберелерин өп жатканда bir адам көрүп айтты: "Я Расулуллах, сиз дагы балдарыңыз, неберелериңизди ушундай өбөсүзбү? Мен 10 балам бар, бирөөсүн да өппөйм" десе, Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Кайсыл адам мээрим төкпөсө, мээрим кылбаса, ага ырайым кылынбайт" деди. Демек, балдарга мээрим төгүшүбүз керек, эркелешибиз керек. Жана ошол менен биргеликте баштапкы ошол кичинекей кезиндеги 7 жыл учурунда 4 нерсеге көңүл буруш керек экен. Анын жеген ичкенине, маъкулат вал машруба, жеген ичкен нерселери таза болсун, адал нерседен болсун, зикир, дуа менен болсун, бунун тарбиятына таасир этет. Анын кийин кийими таасир этет. Ошого кийин кийимдери сүннөткө ылайык, шариатка ылайык боло турган болсо, ошол таасир берет. Уккан нерселери, масмуат, уккан нерселери жакшы нерселер болсун, Куранды окусун, иман сөздөрүн окусун. 10 жолу салам берсеңиз, 11-инчисине өзү салам бере баштайт экен да. Анан манзурат, көргөн нерселери, жакшы нерселерди көрүш керек. Намаз окуп атканыңызды, ибадат кылып атканыңызды, Куран окуп атканыңызды, ошол нерсени сигарет кийинки 7 жылда ошол нерсени кайра кайтып чыгара баштайт. Демек, жаш кезден баштап эле ислам, сүннөт мунун табиятына сиңе баштайт. Бул адам ислам менен жашаганда бул бала балык суунун ичинде жүргөн сыяктуу жашайт. Кээ бир адамдар бар, исламда курбанчылык менен жашап атат. Нафсиси оор, нафсисин тарбия кылам деп, бул адам нафсиси ого мутмайын болуп, лайыкташтырылып тарбия болот да. Андан кийинки 7 жыл сиздин кызматчыңыз дегени тарбиялай турган,
ескертүү берип, бир нерсени кылбай калса же туура эмес болгон болсо түшүндүрүп, кээ бир жерде катуураак айтыш керек болсо катуураак айтып, тарбия бере турган, бекем кармай турган доор болот экен да. Сиздин кызматчыңыз деген мааниси ошол. Андан кийинки 7 жыл сиздин вазириңиз дейт. Ал убакта бир падыша өзүнүн вазирин кандай чогуу алып жүрөт, андан кеңеш сурайт, аны менен кандай мамиле кылат, ошондой алып жүрүш керек. Бул жерде уруша турган, катуу айта турган доор өтүп кетет экен да. Чоң кишиге мамиле кылгандай кылып, мамиле кылып, анын акылын, деңгээлин өстүрөбүз. Эми ушул туура негизде 21 жыл тарбия көргөндөн кийин ата-энесинин досу, ачыктап айтканда, жакын адам болуп калат да. Кеңеше турган болсо ата-энеси менен кеңешет. Ата-энеси бир нерсе дей турган болсо уга турган болот, жакын адам болуп калат. Аны үйлөнөбү же үйлөнбөйт экенин досунан сурап отурбайт ата-энеси. Эгер тескерисинче тарбиясына көңүл бурбаса, кичинекей кезинде мээрим төккөн жок, же жанагы нерселерине көңүл бурган жок, жеген ичкенин көргөнүнө дагы көңүл бурбай убакыт өтө берди. Негизги бекемдей турган, бекем кармап убакыт бере турган доорлор өтүп кеткен, анан тоңмойын болуп укпай кала турган болсо, анан кол көтөрүп, анын тарбиясына зыян келтирип, өзүнүн убактысында тарбиясын бербегендиктен, анан не болуп калат? Душман сыяктуу дегени ата-энеден алыс болуп калат. Жат адам сыяктуу болуп калат. Ошондуктан бул бала жанагы акча топтой турган кутуча сыяктуу экен да. Айрык 20 сом салсаңыз, ал жаңы 20 сом чыгып калбайт, ошол эле айрык 20 сом чыгып берет сизге. Андыктан биз дагы ушул балдардын тарбиясына көңүл бурушубуз керек, жана дуа да кылышыбыз керек. Пайгамбар алейхиссалам хадистерине бизге баяндаган эң биринчиси биз Аллах менен таанышыбыз керек да. Аллахты таанаган, Аллахтан корккон бала эч качан ата-энесин кор кылбайт экен да. Аллахты тааныды, дин менен жашады. Анткени Аллах таалам динди ушундай кылган, ар бир адам башка бир адамдан эмнени кааласа ошону дин кылып берген да. Ата-энеси баласын ага бир алтын дүйнө маарын чогултуп берүүсүн каалабайт. Ар дайым анын көңүлүн карап, айтканын угуп турса ошону каалайт. Аллах таалам ошону баласына дин кылып берген. Ал эми ата-эненин баласына болгон милдети кандайча? Жакшы талим тарбия берип, жакшы ат коюп берип, жакшы бир жашоого даярдап коюш керек мына. Ал эми баланын милдети өмүр бою ата-энесин ыраазы кылуу үстүндө кызмат кылыш керек. Аллах таалам баарыбызга ушул айткандарыбызга амал кылууга тоофик берип болсун. Ва акыру дa'вана алхамдулиллахи роббил алемин.